Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Аралыктан окутуу боюнча силер менен биз жаран таануу сабагынын 9-класстары үчүн онлайн окуу курсубузду улантабыз. Биздин бүгүнкү чыгарылыштагы темабыз бул инсанга каршы кылмыштар. Демек силер менен бүгүн ушул инсанга каршы кылмыштар топтомун карап өтөбүз. Инсанга каршы кылмыштар бул кол салуу объектиси боюнча өзгөчө коркунучтуу кылмыштардын бир түрү болуп эсептелинет дагы. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 6-бөлүмүндө бул бөлүм өзгөчө бөлүк деп эсептелинет. Эмнеге дегенде бул бөлүктү жалаң гана инсанга же адам өмүрүнө, ден соолугуна, ошондой эле кадыр баркына, бир ар-намысына, конституциялык укуктарына, эркиндиктерине каршы кылмыштар. Инсанга же болбосо адамга каршы кылмыштар болгондуктан бул өзгөчө бөлүм деп айтылат. Эми ушул кылмыш жаза кодексинин 6-бөлүм же болбосо өзгөчө бөлүктү карап өтө турган болсок, анда өмүргө жана ден соолукка каршы кылмыштар, инсандын эркиндиктерине, абийирине жана ар-намысына каршы кылмыштар, инсандын жыныстык кол тийгисине жана жыныстык эркиндиктерине каршы кылмыштар, адамдын жана жарандын конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы кылмыштар. Ал эми акыркысы үй бүлөгө жана жашы жете электерге каршы кылмыштар. Бул бөлүк өзүңөр байкагандай жалаң гана адам өмүрүнө, ден соолугуна, кадыр баркына, укугуна же болбосо эркиндиктерине каршы кылмыштар болот дагы. Бул бөлүктө каралган кылмыштар топтому оор же болбосо өзгөчө оор кылмыштар топторуна кирет. Ал эми ушул кылмыштар курамынын ар бирине бирден токтоло кетсек. Адам өмүрүнө жана ден соолугуна каршы кылмыштар. Бул бөлүктү же болбосо бул главаны силер менен экиге бөлүп карайбыз. Ал биринчиси адам өмүрүнө каршы кылмыштар жана адам ден соолугуна каршы кылмыштар болуп. Адам өмүрүнө каршы кылмыштар бул адам өмүрүнө коркунуч жаратуу же аны өлүмгө дуушар кылуучу кылмыштар курамы. Аларга киши өлтүрүү, ачууга өтө алдырган абалда киши өлтүрүү, эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүшү, байкабастан өлүмгө дуушар кылуу, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү же болбосо өзүн өзү өлтүрүүгө түрткү берүүчү. Бул кылмыштар кылмыш жаза кодексинде өзгөчө оор кылмыштар курамы болуп эсептелинет дагы. Андагы жазалар дагы өзгөчө оор жазалар болот. Кийинкиси адамдын ден соолугуна каршы кылмыштар. Бул адамдын ден соолугуна же болбосо дене боюна жеңил же оор залакат келтирүүчү кылмыштар. Аларга саламаттыкка атайлап оор залал келтирүү, саламаттыкка атайлап анча оор эмес залал келтирүү, ачууга өтө алдырган абалда саламаттыкка атайлап оор же анча оор эмес залал келтирүү, ден соолукка эhtiyатсыздыктан оор зыян келтирүү, кыйноо, уруп согуп кыйноо. Мындан дагы башка адам ден соолугуна залал келтирүүчү же болбосо ошол эле 24-главада мындан башка дагы көптөгөн саламаттыкка залал келтирүүчү кылмыштар топтому бар. Аны силер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинен же болбосо ошол эле интернеттеги официалдуу сайттан карап койсоңор болот. Биздин кийинки инсанга каршы кылмыштарыбыздын 25-главасы бул инсандын жыныстык кол тийгисине жана жыныстык эркиндиктерине каршы кылмыштар. Андагы кылмыштар бул зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, 16 жашка толо элек адам менен жыныстык катнашта болуу жана сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттерди жасоо жана ыплас аракеттер. Бунун бардыгы кылмыш жаза кодексинин 25-главасында ар бири беренелер менен берилген. Эң баса белгилеп кете турган жери бул главадагы кылмыштар курамы өзгөчө оор кылмыштар топтомуна кирет дагы. Андагы жазалар дагы өзгөчө оор жазалар болуп эсептелет. Инсандын эркиндиктерине, абийирине жана ар-намысына каршы кылмыштар. Бул главаны биз силер менен экиге бөлүп карайбыз. Ал инсандын эркиндиктерине каршы кылмыштар жана инсандын абийирине же болбосо ар-намысына каршы кылмыштар.
Инсандын эркиндиктерине каршы кылмыштар. Алар адам мурдоо, адамдарды сатуу, мыйзамсыз түрдө эркиндигинен ажыратуу, эмгекти мажбурлоо менен пайдалануу, кулчулук эмгек же болбосо психиатриялык стационарга мыйзамсыз түрдө жаткыруу. Бул инсандын эркиндиктерине каршы келүүчү кылмыштар. Ал эми инсандын абийирине жана ар-намысына каршы кылмыштар. Булар кандай болушу мүмкүн? Бул ушактоо же болбосо мазактоо. Бул дагы ушактоо же болбосо мазактоо дагы оор кылмыштар топтомуна кирип калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде, ушактоо же болбосо мазактоо аркылуу инсандын абийирине же болбосо ар-намысына каршы кылмыш болуп эсептелет. Дагы ушул кылмыштардын негизинде адам өмүрүнө каршы кылмыштар болуп калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде, ушактоо же болбосо ошол эле мазактоо аркылуу адам өз өмүрүнө кол салышы мүмкүн же болбосо өзүн өзү өлтүрүүгө түрткү бериши мүмкүн. Жана бул өзгөчө оор кылмыштар топтомуна кирип калат. Кийинкиси үй бүлөгө жана жашы жетелектерге каршы кылмыштар. Ошол эле Кылмыш жаза кодексинин 28 главасында берилген кылмыштар булар. Адамды никеге туруу максатында уурдоо же болбосо ала качуу, иш жүзүндөгү нике мамилелерине турууга мажбурлоо, адамды никеге турууга мажбурлоо, диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу, эки жандан көп аял алуу, кылмыш жасоого жашы жетелектерди тартуу, жашы жетелекти коомго каршы аракеттерге тартуу, ымыркайды алмаштырып коюу жана башка кылмыштар топтомуна кирет. Адамдын жана жарандын конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы кылмыштар. Бул глава Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин ошол эле инсанга каршы кылмыштар 6-бөлүктүн 29 главасында берилген кылмыштар. Алар адамдын тең укуктуулугун бузуу, жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу, мыйзамсыз кармоо же камакка алуу, кыйноолорду болтурбоо максатында медициналык кызматкерге күбөлөндүрүү жана башка аракеттерди жүргүзүүдө тоскоолдук жаратуу, катталышуу жашырындуулугун бузуу, турак жайга кол тийбестикти бузуу, шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылуу, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу, шайлоо өнөкөттүгүн каржылоо тартибин бузуу жана шайлоо же референдум өткөрүүдө каражаттарды мыйзамсыз түрдө пайдалануу. Бул 29 глава адамдын жана жарандын конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы келген кылмыштар. Демек биз силер менен бүгүн инсанга каршы кылмыштар курамын карап өттүк. Жана бышыктап кете турган нерсе бул инсанга каршы кылмыштар кол сала объектиси боюнча өзгөчө коркунучтуу кылмыштардын бир түрү деп айттык. Аларды ар бирин карап өттүк. Бул өмүргө жана ден соолукка каршы кылмыштар, инсандын эркиндиктерине, абийирине жана ар-намысына каршы кылмыштар, инсандын жыныстык кол тийгисине жана жыныстык эркиндиктерине каршы кылмыштар, адамдын жана жарандын конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине каршы кылмыштар, үй бүлөгө жана жашы жетелектерге каршы кылмыштар. Мурдагы сабагыбыздан сүйлөшкөндөй эле кылмыштын түрлөрү же болбосо андагы берилүүчү жазалардын категорияларын карагандай, бул инсанга каршы кылмыштар өзгөчө бөлүк болуп эсептелгендиктен, бул Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинде берилген жазалар бул оор жана өзгөчө оор кылмыштар болгондуктан буларга жаза чаралары дагы оор берилет. Мисалы 3 жылдан 15 жылга чейинки эркинен ажыратуучу жаза чаралары каралган. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктайт. Силер бүгүн инсанга каршы кылмыштар темасын карап өттүк. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.